Китеп окуганды өзүмө адат кылам деп эч баштай албай жаткам. Анан эртең менен чыгып ушул китепти бүгүн сөзсүз окуйм деп ушундан баштайын деп алып чыккам. Бирок мына бүгүнкү күн өттү. Үйгө келдим, китепти окуган жокмун. Азыр жок дегенде 20 мүнөт отуруп ушул жерде китепти окуп туруп анан кирейин деп атам. Китеп окуйлу кандай болбосун мындай өзүбүзгө абалыбызга жарашачы. Азыр мен өзүмдүн руханий жактан өзүмдү өстүрүшүм керек деп аябай аракет кылып атам. Ошол себептен бул китеп азыр мага аябай пайдалуу деп ойлоп. Бул китептин чыкканына, басылып чыкканына көп убакыт болгон негизичи. Көп убакыт болгон, бирок качан окуйм дедим эле. Такыр окуп баштай элекмин. Эми окушум керек. Пайгамбарыбыздай өмүр баянын кара сөз менен мындай жытын жыттап турган китеп менен окуп буюрса өзүмө пайдалуу алам деп ойлойм. Анан окуп чыксам сиздер менен бөлүшүп турам. Эмне жөнүндө экенин, кандай окуялар болгон, баарын сиздерге айтып берип турам.